эмне кабагыңды бүркөп отурасың? Бирөөсү болдубу? Жөн эле комментарийлерди арыктап алчу, жагымдуураак бирөө тартылса болбойбу деп жазышыптыр. Кандай маанилүү темада сүйлөсөң дагы сырткы келбетиңе асылат го. Андай комментарийлерди окуй эле койчу. Сен эң сулуусуң жана жагымдуусуң. Ал гана эмес, көзүңө пластика жасатып ал, колдору мынча семиз деп жазышат. Мен сени түшүнөм. Мындай комментарийлерге түшпөө өтө оор. Бирок биз негизи ар бирибиз башкача төрөгөнбүз да. Мурдубуз, тулку боюбуз, көзүбүз ар башкача. Идеалдуу адам жок да. Туура айтасың, бирок мен ал комментарийлерди окуп баары бир капа боло берем. Ушуну жазган адамдар экрандын ар жагында сезимдери бар тирүү адам болгонун уюшат да. Алар жазганын ордуна биринчи деген өзүн сенин ордуңа коюп көрүш керек. Мындай комментарийлер көңүлдү аябай оорутат. Сенин келбетиң сенин гана ишиң. Башкалардын эч бир иши болбош керек андай. Рахмат кеңешиңе. Биз ар дайым жаныңдабыз. Бул комментарийлер адамды кордойт жана кемсинтет. Адамдын көңүлүн орутуп, өзүнө жана тулку оюна жек көрүүнү пайда кылышы мүмкүн. Андан көрө өзүбүздү болгонубузда кабыл алып, башкаларга да ушундай мамиле жасайлы.